maksatına miting oluşturup, anın yürüyüşünde mitinglerin süresini aşırı için Iskol Oğuz'un kebir aylarının liderlerinin yoluşunu uyuşturdu. 2013 yılın sentyabr ayının orta çeninde Iskol Oğuz'un Cetögül rayonunun aylarının aktivistleri Bişkek şahrına gelip Japarov'un Baytık Batır köşesinde caylaşkan ofisinde yoluşu ötkürgen. Av yoluşuda Japarov Cetögül rayonunun turgunları menen Kumtörkeni boyunca karşılık aksiyalarını uyuşturуу jana ötkөрүү boyunca jana боло турган митингде 2013 yılın oktyabr ayında ötkөрүүнү макулдаган. 2013 yılın 4 oktyabrында Саруу айылында Мальчиковдун үйүндө митингчилердин 30-га жакын лидерлеринин жолугушуу өттү. Алардын ичинде Мадан Беков, Меңдибаев, Токтурбаев, Капшаев, Үсөнбаев, Чигутов, Мальчиков, Качаганов, Сарыбаев, Үсөнбаев, Канекеевалар жана башка адамдар болгон. Бул жолугушууда митингчилердин лидерлери арасында 2013 жылдын 7 октябрында Каракол шаарынын борбордук аянтында митинг өткөрүү жана ага Жетөгүз районунан 100га жакын акчандар карыз алган аялдардан 200 аял чыга тургандыгы тууралуу сүйлөшүп жүргөн. 2013 жылдын 5 октябрында Iskol облусунун Жетөгүз районунун Саруу айылындагы жаштар үйүндө жаштар ТЧ коомдук бирикмесинин чогулушу өттү. Анда бул коомдук бирикменин лидерлери Качаган Кайрат, Мальчиков Максат, Улан, Меңдибаев Замир, Шуле районунун Оргочор районунун жаштарынын лидери Мадениев Каныбек, Клооктук катчысы Маданбек Саламат, Жетөгүз жаштар коомдук бирикмесинин жетекчиси Калчаев Наристе, Саруу айылынын жашоочулары жана Актерек Кичи Жер Калчак, Чычкан, Жеңиш, Дакан айылдарынын өкүлдөрү баардыгы 30га жакын адам катышкан. Чогулуштун жыйынтыгы боюнча бийлик алардын талаптарынын каралануына байланыштуу 2013 жылдын 7 октябрында катылып митингин уюштуруу чечими кабыл алынган. Жетишилген сүйлөшүүлөргө ылайык аталган митингди Чугуз айылынын борборунун аянтынан баштап Каракол шаарынын борбордук аянтында улантырган жана бийликти коркутуу, өз аракеттерине көбүрөөк маани берүү максатында митингчилердин бир бөлүгү митингге качан келиши керек болгон. Ошол эле убакта Садыр Жапаровдун бүт туугандары Сабыр Жапаров сентябрь айынын аягында Жумабек жана Кожобеков аркылуу Качагановго 100 000 сом, ал эми 2013 жылдын 5 октябрь күнү бир тууган энеси Орозобек Жапаров Кожобеков аркылуу 80 000 сом акчаны митинг уюштуруу максатында бердиришкен. Ал эми Кожобеков бул акчаны Жетөгүз районунун жаштарына бензинге камагачка тарап берүү үчүн Качагановго алып барып берген. Бирок Жапаров митингдин жүрүшүн пландаштырып, өзүнүн аткарган иш аракеттеринин кылмыштуу экендигин алдын ала билип, кылмыш жоопкерчиликтен качуу максатында 2013 жылдын 6 октябрь күнү Кыргыз Республикасынын аймагынан үй-бүлөлүк шарттар деген каттоо менен чыгып кеткен. 2013 жылдын 7 октябрында Саруу айылынын Маданият үйүнүн жанында митингчилер чогулушуп, саат 12:00 чамасында чогулган 150ге жакын адам